Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалында Чарпалек көрсөтүүсү жана анын алып баруучусу мен Расул Абазбеков. Биз өз көрсөтүүлөрүбүздө коомдогу актуалдуу жана кызыгууну жараткан суроо маселелерди талкуулайбыз. Эзертеден кыргыз кызы улуттун күзгүсү. Элибизде кызга болгон урмат жогорку деңгээлде болгон. Кыргыз коомунда үй бүлөдө болсун, коомчулукта, тарбияда болсун, кыздардын орду аябагандай зор деп айтып келебиз. Бирок жапайы капитализм, рынок шартында баалуулуктар өзгөрүп, аны менен бирге кыз балага болгон аяр мамиле жоголуп, кыздарыбыз да өз ордун жоготуп бараткандай. Демек, биздин бүгүнкү темабыз кыргыз кыздарынын коомдогу орду деп аталмакчы. Студиянын коноктору менен бул жааттагы көйгөйлөрдү талкуулайбыз. Чарпалектин бүгүнкү коноктору Улукбек Омокеев, акын, блогер, Ошмунун кино академиясынын директору. Төмөнбай Колдошев, Ошмунун социалдык тарбия иштери боюнча проректору. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Куш болуңуздар. Алгач эле биз маалыматтык графикага көңүлүңүздөрдү бурабыз, андан кийин маекти баштайбыз. Кыргызстандагы аялдардын социалдык экономикалык турмушу сандарда. Аялдар өлкө калкынын 50,5%-ын түзөт. Экономика министрлигинин маалыматында аялдар эркектерге караганда активдүү, бирок тапкан маянасы мамлекеттик кызматтарга тартылышы боюнча бир топ артта. Эркектердин орточо эмгек акысы 15.600 сом, аялдардын орточо эмгек акысы 11.743 сом. Аялдардын мамлекеттик кызматтардагы үлүшү 40%-дан ашпайт. Кыргызстандагы жумушсуз деп расмий катталган 55.000 жарандын 30.000 аялдар. Ошол эле учурда миграция агымы менен чет жерде иштеп жүргөн кыргызстандыктардын 40%-ын аялдар түзөт. Салыштыруу үчүн өзбекстандык жана тажикстандык мигранттардын арасында аялдардын саны 20%-дан ашпайт. Аялдардын эмгек укуктарынан сырткары мүлк укуктары боюнча да көйгөйлөр көп. Кыргызстанда кыймылсыз мүлктүн 71% эркектерге, 29% аялдарга катталган. Кризистик борборлордун иликтөөсү боюнча өлкөдө ар бир экинчи аял күйөөсүнүн урт токмогуна кабылат. Ал эми жалпы аялдардын 75%-ы зордук, зомбулуктун башка түрлөрүнө туш болушат. Бириккен Улуттар уюмунун аялдар структурасы тараткан маалыматына ылайык, Кыргызстанда аялдар үй иштерин эркектерге караганда 3 эсе көп аткарат. Бул көрүнүштү эркектер адатта жергиликтүү салт, маданиятка, динге байлап, аны кадыресе көрүнүш катары кабыл алышат. Мына биринчи суроо, урматтуу коноктор. Мен башында айткандай эле, мурда биз кыргыз кызынын коомдогу ролу аябагандай зор деп айтып келгенбиз. Анан бүгүнкү күндө мамилелердин трансформациясы, өткөрүл мезгилде жашап атабыз деп. Аны менен бирге эле түрдүү мамилелер коомдогу түрдүү субъекттердин ролу өзгөрдү деп айтып атабыз да. Ушул суроо менен баштагым келип атат. Бүгүнкү күндө кыргыз кызынын коомдогу ордун кандай баалайт элеңиздер? Кимден баштайбыз? Бүгүн биз баягы арзуу кылган, биз угуп жүргөн, биздин ата бабаларыбыз күткөн кыз балдарды орду бүгүн таптагыр жок. Мен эс тартып келе жатканда кыз балдардын ордун мен байкап калдым да. Ошол убакыттарда бул эртең турмушка чыгат, бул үйдүн коногу, бул бир чоң айыл болот, бир чоң үй бүлөнүн энеси болуп барат деп туруп, өтө чоң сыйдын үстүндө болгон да. Ошол мен кичинекей мезгилдерде керек болсо ал убактарда союз жаңыдан бузулуп, биздин эгемдүү мамлекет бутуна араң-араң туруп келаткан маалда дагы, жашоо татаал мезгилде дагы кыз балдарды өтө оор иштерге тарткан үй бүлөлөрдү мен аз көрчүмүн, айрыкча айыл жергесинде. Алар ушул үй жумуштары менен алек болчу. Андан ары эң биринчи бул балдарын эмес, ата-энелер кыздарын окууга өткөрүүгө аракет кылышы да. Турмушка чыккандан кийин өзүнүн тирилигин тың кылып кетсин, балдарын жакшы карасын деп биринчи кезекте кыздарды окутушчу. Мисалы, малын сатып, аябай аракет кылышты. Бүгүн андай эмес. Бүгүн кыздар менен балдардын укугун тең кылабыз деп отуруп, биз тескерисинче биз кыздарыбызды көчөгө таштап койдук. Абдан оор акыбалда деп айтсак болот да. Бүгүн коомчулукта кыздар өзүнүн бир ордун тапкан деп айтам. Себеби
биздин жашообузду коомдун кайсыл сферасына карабаңыз, гендердик саясат деп чыгышат, башка болот. Кыскасын айтканда, менимче кыздарга болгон айрым бир сый мамиле гана жоголушу мүмкүн. Сый мамиле жоголушу мүмкүн, а бирок негизи алардын коомчулукта орду жакшы эле деп ойлойм. Саясатта, маданиятта негизи коомчулукта аял заты өзүнүн ордун тапкан болгону, аларга болгон мамиле өзгөрүп атат. Балким бул адамзаттык баалуулуктардын өзгөрүшү, балким бул демократия дегенди биз туура эмес түшүнүп атабыз. Балким биздин жашап аткан жашоо шартыбыз ошо нерсени мындай ошо нерсеге алып келип атат деп ойлойм. Демек сиздин оюңуз боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда кыргыз кыздарынын ичинде орду татыктуу эле деп ойлойсуз? Орду татыктуу эле болгону, аларга болгон мамиле, аларга болгон көз караш бир аз өзгөргөн болушу мүмкүн. Улукбек айтып аткандай, мурдагыга салыштырмалуу бүгүн. Улук мырза, сиз блог жаздыңыз. Азыраак убакыт мурда кыздарды коркутпастан аталышы кандай? Кыздарды коркутпастан азектейли. Азектейли деген. Эми азыр сөзүңүздүн башында да айттыңыз да, бул соц тармакта бир топ резонанс жаратты, бир топ таасири да тийди деп айтсак болот экен. Буга эмне түрткү болду? Аны бул көйгөйдү кантип эмнеден билип түшүндүңүз деген суроону бергим келип атат. Билесиздер, мен бир тема көтөргүм келип жүрдү эле да. Ушул кыз балдардын бүгүнкү турмуштагы орду боюнча. Чоң тема көтөргүм келип жүргөн, бирок эмнегедир тартынган. Анткени Түмөн кыз айткандай, бардык эле кыздар турмуштагы ордун тапкандай мага таасир калтыра берчү да, бир карагандачы. Чын саясий аренада жүрөт, спортто жүрөт, өндүрүштө бардык тармакта жүрөт да. Анан бир күнү мага бир ишкер бала келди. Эми ишкер деп айтууда бир өтө чоң ишкер эмес, мындай чакан бир фирманы жетектеген. Өзүнүн айтуусу боюнча курсагы ток, кийими бүтүн, үстүндө үйү бар, алдында машинасы бар. Үй бүлөсү аман эсен. Бирок ушул 30 жашка чыктым дейт да. Бүгүн мени өтө чоң, аябай чоң көйгөй түйшөлтүп келди дейт да. Мен атайын сага келдим. Сени тааныганым үчүн келдим депчи. Бир чоң КАМАЗ акитаж түшүрдүк дейт да. Ошол курулушка керектүү акитаж түшүрдүк дейт да. Анан ушуну кантип жүктөш деп таң калсаң, ушунун баарын кыздар жүктөдү дейт да. Деп айтышты дейт. Анан мен кирпич заводдо иштеген кыздарды көрчүмүн дейт. Ал жерде эркек бала чыдап болбойт дейт да. Анан ойлонуп көрсөк, Москвада да жүрүп келдим дейт иштеп. Ал жакта дагы аябай кор болгон кыздарыбыз аябай көп. Ушунчалык көп дейт, зенинкейт. Ушуларды мен кантип коомчулукка жеткирем деп, өзүм баягы коомчулукка көп чыга бербегендиктен, ошол коомчулукка алып чыга турган, кичине бир жазып элге жеткире турган адам издеп жүргөм дейт да. Анан былтыр 17 кызыбыз китепканада, басмаканада күйүп кетти. Мына ошол кыздарды айтып, каңгыргы түтөп келди. Качан биздин кыздарды эркек балдар талага акча тап деп жумшачы эле. Бүгүн башка улуттардан кезиктирбейсиң биздикиндей акыбалды деп. Анан ушу бир нерсе жазчы, элдерге бир нерсе дечи деп келиптир да. Ал тургай мен колуман келген акчаны берейин, биз элге коомчулукка жарыялап акция уюштуралы. Мен акча берип атам дейт да. Жардамга муктаж болгондорго берем, бирок мен бир адамга убактылуу гана муктаждыгын канааттандырат экен дейт. Ал эми ошол акчаны биз коомчулукка жарыялоого, пропаганда кылууга сарптасак, акцияларды уюштурсак, бир элдердин, эркек балдардын жүрөгүнө бир кыздарды сыйлоо, аларга кам көрүү, өзүбүздүн кыздарды бир жакшылап кесипке ээ кылуу, аларды сый урмат менен турмушка узатып жиберүү тууралуу бир сөздөрүбүздү коомчулукка айтып отурсак, бир эки адамдын жүрөгүнө кирсе, бир бул пайда болмок деп ошентип келиптир. Анан ошол негизинен ошол Азаттыкка блог жазганга туура келди да. Анан ал жазылгандан кийин эртеси күнү 100 000 сом акчасын көтөрүп келиптир да. Кел мына, эмне кылып сарптайсың депчи. Анан ролик тарталы дедик. Ушул акцияларды уюштуралы, кечелерди өткөзөлү дедик. Анан жакында ошол кыз балдарга арналган, кыргыз кыздарына арналган ырлардын жана эсселердин конкурсун жарыяладык да. 100 000 сом пайга фонду. Бул жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Мына эмне кылыш керек деген өзүнчө суроону берем да. Мына Төмөн мырза, маалыматтарга караганда чет өлкөгө иш издеп кеткен кыз келиндердин орто жаш барагы 17ден 35ге чейин экен да. Мында башкача айтканда, мына бир чындап бир коомго, улутка пайдасы тие турган орусча репродуктивдүү мезгили деп айтылат экен. Бала төрөп, бала чоңойто турган мезгил болот экен.
Анан миграциялык изилдөөлөрдү карасаң, кыргызстандык мигранттардын 40%-га дээрлик 40%-ын аялдар түшөт экен. Анан дагы бир нерсе ошол 17 жаштан өтүп алып, мектепти бүтөөрү менен ата-энелер өздөрү алып барып, самолет менен жана башка транспорт каражаттары менен Россияга жөнөтүп атат да. Эгерде биз кызга башкача мамиле кылып келген болсок, сиз айттыңыз, башкача мамиле деп ушул сурооңузга көңүл бөлгүм келип атат. Башкача мамиле жасап жүргөн болсок, азиктеп жүргөн болсок, негизи баалуулук катары мамиле жасап жүргөн болсок, бүгүн аларды биз адамчы дагыс мүмкүн шарттагы миграцияны тотабыз. Муну эми Бир эле социалдык маселе менен турмуштук зарылчылыктан келип чыгат деп ойлойм. Сиз айтып атасыз эми азыр мектеп бүткөндөн кийин депчи. Туура. Себеби азыр бул миграция күчөгөндөн кийин бул элибизге бир стереотип кабыл алынып калды. Биз окууну бүткөндөн кийин эгер жалпы республикалык балдан жакшы бала албай калса, эгерде бир иши жүрүшпөй калса, эгер жумуштан бошоп калса, мен Россияга кетем. Мигрант болуп иштейм деген нерсе бир ар бир экинчи адамдын мээсине бир орун алып калган, бир көрүнүшкө айланып калды булчу. Анан эми кыздарыбыздын аяка барып аткандыгы бул эми аябай өкүнүчтүү. Бирок эми кыздарыбыз ылайыктуу бир эми кандай десем, кара жумуш эмес, бир офистерде же болбосо бир жана башка бир топ тармактарда иштеп аткандары деле бар. Ошол сиз көрсөткөн проценттердин арасында. Бирок эми бакта каршы алардын арасында сиздер мына Улукбек мырза айткандай, сиз айтып аткандай, ошол кара жумуш менен акитаж көтөрүп, ташып, же болбосо курулушта иштеген кыздарыбыз дагы бар. Бул эми мен ойлойм башка жумуш таппагандыгынан биринчиден, экинчиден эми бекер отура бергенден көрө эми тоогуздан мынакей биз айтабыз да. Эми шылтоо көп болду да. Айта берсек шылтоо көп болду. Эми сөзсүз эле сыртка чыгарыш керекпи? Мына башка улуттар жөнүндө мисалдар табабыз. Ушул боюнча Алар боюнча башка улуттардын алдында биз кээде биз аадалуу, нарктуубуз, салттуубуз дейбиз, туурабы? Мактанабыз да, көкүрөк керипчи. бул эми улуттук өзгөчөлүк. Ким күнөөлүү эми ушуга биз эгерде айтып аткан болсок? биз бир эле маселе көтөрүп чыктык, ошол аке экөөбүз отуруп алып, эмне кылабыз буга, кимди күнөөлөйбүз депчи. Ал айтып атат да, түздөн түз эркек балдарды күнөөлөйбүз депчи. Башка эч ким күнөөлөмөс деп атат да. Бир күнү мен жанагы эки бала мектепте урушуп кеткен экен, атамандык талашып. Анан кирип, ошол былтыр 17 кыз жанагы күйүп кеткен мезгилде да, кирип анан кийин аларга мен түшүндүрүп айттым да, эмне талашасыңар экөөң депчи. Силер атамандык талашып жүрөсүңөр. Силерде мезгилдерде атамандык талашып жүргөн силердин агаларыңар, чоңдор азыр мамлекетте атамандык талашып эч нерсе менен алек болбой жүргөн мезгили. Биздин ушул көйгөйдү чечет болчу ошолор болгондо. Силер да эртең ошонун кейпин кийесиңер. Өнөр үйрөнгүлө, кесип үйрөнгүлө деп атабыз да. Чындап мына жигиттик касиет жок да. Эгер жигит боло турган болсо, канчалаган чоң, мына азыркы жигит, мына биз бай деп эсептебеген жигит көтөрүп чыккан маселени бир топ мырза көтөрүп чыкканда көп маселе чечилип калмак. Жумуш ордун түзүп, мисалы, кыз балдарга ылайыктуу. Айтып атпайбы, бир отуруп кирип 15 000 сомго кечки тамакты ичип алып, анан дагы бир топ акчаны чайпыл таштап коюп кетип кала турган мырзалар дейт. Бир жерге барып жөн эле акчасын чачып коюп кеткен мырзалар, бирок кыздарыбыз кандай жашап атат деп ойлонбойт дейт да. Бирок мына мисалы ошол эр жигит колунда акчасы бар, эр жигит бир кыздын контрагын ушул эртең эне болот эле, ушул бир үй бүлөгө университеттин үй бүлө университети болот эле деген мындай сезим менен көтөрүп койгон бир улуттук сезим жок деп атат да. Чындап ошол нерсеге ынанды. Мисалы кавказдыктардын аял затына өздөрүнүн кыздарына болгон мамилени биз азыр салыштырып жүрөбүз да. Эч бир мындай биздики карандабайт да. Ошон үчүн мен түздөн түз эле эркек балдарды күнөөлүү деп эсептейм. Мисалы азыр саясий айдыңда болобу, же жөнөкөй карапайым кетменчил эркек деле күнөөлүү да. Себеби Кыргыздын эркектери күнөөлүү. Кыргыздын, биздин улуттун эркектери күнөөлүү. Жанагы Майрамкан Абылкасымованын кайсы элде жүдө күзсөң айыпты, ошол элдин уулуна кой айыпты деген ырсаптары дал келип атат. Эркектер жөнүндө айтып атабыз да, кавказдыктар жөнүндө салыштырып көп айтабыз ар дайымчы. Анан намыс деп, мына социалдык жайлар жөнүндө ошо миграцияда жүргөн кыздардын мына дагы бир эле статистика таяна турган болсокчу, эң көп балдарды кароосуз таштап кеткен боюнча Москвадагы эле диаспораларда кыргыздар экен. Туурабы? Мындан 2 жыл мурда биз бир ондогон жаш балдарды алып келдик.
Москванын балдар үйлөрүнөнчү. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул кыздар деп айтып атабыз, улуттун күзгүсү деп салыштырып айтып атабыз. Мунун деги эле улуттун келечегине кандай таасири бар? Жомо мырза кантип айтасызбы? Мына ошол таштап кетип аткандардын негизги күнөөкөрлөрү дагы биздин өзүбүздүн азаматтар болушу мүмкүн да, Россиядачы, көпчүлүк учурдачы. Себеби ошол мейли бул жерден турмуштук зарылчылыкка байланыштуу жиберди дейлик да. Ошондо деле Россияга барганда ал жерден бир жылуулук көрүп койгон жер жок да, өзүбүздүн балдардан. Мисалы, патриоттор чыккан, токмоктошуп, сабашып. Бир дагы азамат ошол жерде, кыргыздын азаматы, ушул карындашым иш таап алды экен, каерде жашап атты экен деп башын оруткан жери жок да. Эми чындап ал жакта бири-бирине күйгөндөр көп, бирок атайын кыз балдар үчүн бир ошол азаматтар мисалы топ чыгып биздин карындаштарыбыз каерде кантип жумуш кылып атат экен, сууга колун малбай бир жакшы жумуш иштеп атат экен, ушуга жумуш караштырып бере алабызбы деген маселени козгогон жок да. Анан 17 жашар кыз, же болбосо мейли окууну жаңы бүткөн кыз. Аэропорттон түштү, эмне иш кылышын билбейт. Ата-энеси жөнөткөн акча түгөндү, тууганына барды, тууганына батпай калды. Өз тирлигин кылыш керек. Анан ушул жолдорго түшүп атат да. Биз ошондо да кыздарды күнөөлөйбүз. Мынтип кетти, антип кетти, башка улуттар менен жүрүп кетти. Балким алар башка улуттардан ошол кыргыз жигиттеринен көрбөгөн жылуулукту көрүп аткандыр. Ошон үчүн мындай бир беткей кыздарды күнөөлөбөй, мен толук күнөөлөй, кайрадан жигиттерге мен айтат элем да, бул бир күнү бир досум келип мен менен чогуу жатты, Россиядан келген. Анан Россиядагы күндөрү боюнча сүйлөшүп жаттык да, ошол бир жана улутчулдардын колунан качып чыгып аман калган бала экен. Аябай кызыгып сурасам айтат да, ошо кыздардын жашоосун айтты да. Колдон келсе карындаштарымды, эжелеримди эч кимсин жиберишин каалабайт элем дейт да. Мындай ыйлагысы келип айтты да. Анан эртеси күнү мен аябай отуруп алып блог жазгым келди да, ошо кыздардын мекенине болгон катын жазгым келди да, бирок күчүм жеткен жок, себеби мен барып көрүп келбеген үчүн бүт жалган сезилип калчу болду да. Анан чында ошондой кат жаза турган мезгил келип калды. Эркектерге коңгуроо кага турган мезгил келип калды деп анан ушул акцияны баштаганбыз бизчи. Рахмат жок. Мына ушул аянычтуу тагдырлар боюнча да, мына ошол ура патриоттор чыкты. Тем эле кыздар мындай жүрүп кетти, башка улуттун өкүлдөрү менен жүрүп кетти, тигиндей эле, мындай эле таза жүрүш керек болчу депчи. Мына ошолордун позициясын колдогондор дагы болду. Сиз оюңузча кандай? Мына ушул чаралар дагы кыздардын жүрүш турушун оңдой алабы эле же жокпу? Бул эми мен 50% кошулам. Азыр мына бардыгын эле эркектерди, бардыгын эле мырзаларга күнөөлөй бергенде болбойт. Себеби ошол мигрант жашап аткан эркектердин эле бардыгы колунда болсо ушул ишти кылат эле. Мүмкүнчүлүгү бар экен. Азыр сиз айтып аткан жигит ушул нерсени кылып атат. Көпчүлүк мигранттарыбыздын деле жашоосу ал кыздарыбыздыкы эле жигиттерибизге окшош. Ал өзүнүн тиричилигин кыла албай атып бирөөгө кантип жардам берсин. Эми материалдык жардам бар да. Экинчи жагынан сурооңуз кандай болуп калды эле? Суроом ошол кыздарды ушундай жол менен уруп согуп жолго салуу. Аны менен болбойт. Уруп согуу менен же болбосо коркутуп үркүтүү менен адам тарбиялоо кыйын. Ал нерсени балким биз башка жолуна, балким мына биздин азыр бүгүн темабыздын негизги себепчиси болуп аткан агабызга окшогон чыныгы мекенчил уулдардын аракети аркылуу балким ушул подход бизге жемиштүүрөөк болушу мүмкүн. Ал эми патриоттордун жасап аткан иштери бул эми балким жапайычылык дейбизби, балким бул эми өтө эле аша чапкандык болуп калат го деп ойлойм. Мындай азыр материалдык жактан гана жардам мүмкүнчүлүгү барлар жардам бере алат деген пикирди мен туура көрбөй атам да. Жакшы сөз. Мисалы, бир кыз көчөдө кетип бараткан болсо, эми жакшынакай кыз. Биз ошону мындай табигый инстинкти жыйыштырып коюпчу, жок, бул келечектеги эне болот. Бул биздин улуттун генофондун сактай турган личность деп ошондой мамиле кылсак, сыйласак, мисалы карындашыбыз катары же эжебиз катары мамиле кылсак, мен ойлойм да, баягы кызга 40 үйдөн тыюу деген макал, мына ушундай болуш керек да. Ал деген уруп согуу эмес. Ал деген коргоого алуу, өзүнүн бир мээримин өткөзүү да. Мисалы, ошол Москвадагы кыздарды мен кыргыз улутташым же жердешим келатат деп ошону көргөндө бир демөөр байлап кала турган мезгил келсе, ал кыз өзүнөн өзү уялып, өзүнөн өзү жаман иштерге барбай качып калмак да. Ошон үчүн азыр сиз айтып атасыз, азыр биздин студияга бир мигрант чакырып коңузда жакшы болмок да. Сиз айтып аткан нерсе бар да. Бар да. Кызга кыр жерден тыюу деп айтылат да илгертенчи. Кыздардын өзүнүн дагы күнөөсү бар деп эсептейсизби? Мына ушул аларга болгон мамиленин өзгөрүшүндөрчү. Себеби алар дагы айрым учурда бир ушул нерсеге себепчи болуп калышы мүмкүн өздөрү. Себеби жеңил
жеңил ойлуулук калтырып коюшу мүмкүн, же болбосо бир убактылуу өтүп кетүүчү бир стресстик абалдарга кабылып калышы мүмкүн. Сен жумушсуздук алып 2 айлап, 3 айлап, балким 6 айлап жумушу жок жаткан адам бир мындай бир ойлонбой иштер жасап койгонго же бир башка нерселерге мындай жолдорго барышы мүмкүн. Тарбия институтунун элдик тарбиянын жоголуп баратышы дагы ушуга чоң кедерги тийгизип атат деп ойлосо болот да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ынтымак телеканал Чарпа элек көрсөтүүсү биз маегибизди улантып атабыз. Эсиңизде сала кетсем, биздин бүгүнкү студиянын коноктору Түмөнбай Колдошов мырза, ал боюнча аткаруучу Ош мамлекеттик университетинин социалдык жана тарбия иштери боюнча проректору, ошондой эле Улукбек Комокеев, акын, блогер, ошол эле университеттин киноакадемиясынын директору. Биз бүгүн кыргыз кыздарынын коомдогу орду жөнүндө сөз кылып атабыз. Мына бир учур, бул акыркы эгемендүүлүк алгандан кийинки бир 10 жылдагы маселе да. Айрыкча кыргыз кыздарынын ушул миграцияга барып, кордолгон, зордукталган маселелери айрыкча актуалдуу болгон акыркы 10 жыл. Мына депутаттарыбыздын бирөөсү, мындан бир жалган айтпасам 2-3 жыл мурда ушул миграцияга жөнөтмөнүн бир радикалдуу методун сунуш кылган болчу да. Ал 18 жашка 22 жашка жетмейин кыздарды сыртка чыгарбоо мыйзамын сунуш кылган. Ал жерде дагы биз адам укуктарын эске алганбыз, жана башка коомдо жашап атабыз дегендей ойлорду айтып, анан бул мыйзам колдоо тапкан жок. Бирок колдоо тапса деле канчалык деңгээлде ал ишке ашып кетет эле башка маселе болчу да. Мен айткым келгени, мүмкүн ушундай бир өтө терс көрүнүштөр, биз сиздер менен байтан бери талкуулап жаткан маселелердин чындап эле көйгөй экендиги ушундай радикалдуу кадамдарга түртүп жаткандыр да. Анан сурагым келгени, канткенде биз мына ушуга конкреттүү чараларды көрө алабыз. Кантип биз бүгүн тараптардын аң сезимине таасир эте алабыз? Ушул жөнүндө сүйлөшпөйлү. Суроо дагы туура берилди. Тараптардын аң сезимине таасир эте алат. Мисалы, мыйзам аркылуу атайын тыюу салуу бул мындай өтө эле ашыкча кадам болуп эсептелип калат да. Анткени окууга жөнөшү мүмкүн, же болбосо чет өлкөдө балким эс алыш кылсы келиши мүмкүн. Же бир чет өлкөдө өзү мындай бир жакшы өзүнүн жан дүйнөсүнүн каалоолорун канааттандырып келгенге жөнөшү мүмкүн да. Биз көп мүмкүнчүлүктөр тосуп коебуз. Мисалы, билим алып келе турган жаштардын да жолун тосуп коебуз да. Биз күн сайын ушул мисалы мына китеп окубайт элдер китеп окубайт дей берип, азыр китеп сатып алган элдер көбөйдү да. Бир китеп алайын, окуйын депчи, үйдө китеп турса ал окулат да. Ошол сыяктуу биз дагы коомго адамдардын жарандардын аң сезимине дайым сиңирип отурушубуз керек. Мына бул азыркы жигит баштаган акцияларды көбүрөөк уюштуруш керек. Мен суранат элем да, бир дагы президенттин программасында жок да, аял затын коргоо, аларга кам көрүү депчи бир келечек энелери жөнүндө программалары жок да. Мисалы, кийинки жылда мен ушундай кылсам мен ыраазы болот элем да. Мисалы, келечек болочок энелерге кам көрүү жылы деп жарыялай турган болсо мен ыраазы болмокмун да. Ошол энелер конкурсиялар кошуп айтсаңыз. Анан ошондой бир жакшы иштерди аткарып биз таасир эте алабыз. Мисалы, ошол кече мисалы октябрь айында 100 000 бөлдү, мисалы жанагы жигит. 100 000ди биз эсселер, ырлар конкурсуна бөлдүк, тең экиге бөлдүк. Кыргыз кыздарын даңктаган, алардын ыйык экендигин, улуу экендигин даңазалаган, бирок бүгүнкү акыбалы биздин кыздардыга мүнөздүү эмес экендигин мыкты жеткирип жазган чыгармачыл жаштарга 35 жашка чейин деп алдык биз жалаң эркек балдарды. Биз эми жаштарды тарбиялап ал деген үмүт менен. Аларга ошол 20 000, 13 000, 8 000, 5 000 сом өлчөмүндөгү анан кызыктыруучу сыйлыктар менен, кары эсселерге да ошондой сыйлыктарды карап, уюштуруп конкурс жарыяладык да. Бүгүнкү күндө ырлар, чыгармалар келип түшүп атат. Элдин мындай катышуусу, реакциясы жакшы да. Демек, сиздин туура түшүнгөн болсом, биз тек кана ошол аң сезимге таасир этүү аркылуу бул мамилени оңдоо мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жана мырза, сиз ушул эле суроодо сизге канткенде биз аң сезимди оңдой алабыз деп, мына меценаттык колдоо деген бар. Башка кайта эле башка мамлекеттерде мисал кылып алабыз. А бизде болсо акчасын гана шайлоого чачып жүргөндө элестетет да. Улуттун генофонду. Мына 51% бизде аял кишилер көп деп айтчу эле. Кече аны статистикалык комитет жокко чыгарып атат. Репродуктивдүү же болбосо бала төрө ала турган курактагы аялдар менен эркектердин саны бирдей эле экен. Эч кандай аялдар көп эмес экен Кыргызстанда депчи. Эгер мындан ары да ушинтип кете бере турган болсок, улуттун
келечеги чындап эле бүдөмүк эмеспи? Бүдөмүк болуп калат. Улукбек айтып аткан нерсе эң сонун нерсени айтып атасыңар да, мына конкурсуңарды жөнүндө айтып атасызбы? Мен дагы көрүп атам, келген ырларды окуп атам, эсселерди окуп атам. Мыкты. Эми балким ошол конкурстарда, балким биз аялдарга, кыздарыбызга дагы бир семинар, тренинг ошондой нерсени уюштурушубуз керек балким. Алар деле биз ырас эле татыктуу болушубуз керек деген нерсени алардын деле балким аң сезимине жеткиришибиз керек да. Биз эркектер бир мырзалар жалаң эле аларды даңкташыбыз керек, көтөрүшүбүз керек дегенде аларда да бир сезим болуш керек да. Мен чын эле мен улуттун уңгусу мен кармайм. Чын эле мен эртең апа болом, мен чын эле эртең уул тарбиялашым керек деген нерсе. Бизде улутту же улуттун уңгусу же болбосо баланы көбүрөөк аялдын же болбосо эненин тарбиясынан тарбияланат да. Ошону биз балким кыздарыбызга жеткиришибиз керектир. Эркек деле тарбиялай бергенде болбойт. Мен кошумча алып кетейин да. Элинде тарбиялаш. Кытайга биздин абаларыбыз качып өтүп кетип атканда жана кулакка тартуу мезгилинде энелер эчтеке жок, казан табак эчтеке жок да. Энелер супрага камырды журуп, анан таштын астына от жагып туруп, анан ташка нан жаап, аман эсин алып өтүп кеткен дешет да, биздин чоң элдерчи. Аял затын шунчалык баягы тапкыч, шунчалык баягы бир чоң айылды сатып кала турган акылгөй экендигин кабар берет да. Ал эмес мына кечеки эле биздин мына эгемендүүлүк жылдардын жаңы мезгилде деле энелер өтө чоң жүктөрдү көтөрө алды да мындай. Биздин азыркы эне болчулар, мына сиз туура айтасыз. Ошондой оор жүктөргө даярбы, даяр эмеспи деген маселени дагы сиздин сунушуңузду даярдашыңыз. Биздин тарыхты карасаң, Каныкей энебизди, Кыз Сайкалды, Курманжанды, Зурахан Кайназарованы бери карап келе берсең толук. Эми ошолорду мисал кылып, кыздар бар даяр. Мисал кылып, эми ошолорду мисал кылып, алардын бир духун көтөрүп, эми кыздарга дагы ошол баягы духун көтөрүп, чындап эле силер жөнөкөй эмессиңер, силердин колуңардан көп нерсе келет дегендей. Туура маселе. Рахмат сиздерге. Студияга келип, өзүңөрдүн ой пикириңерди бөлүшүп жатканыңарга ыраазычылык билдирем. Анан эркектерге каалоом бар. Аялдардын колунан баары эле келет экен деп, жүктүн баарын аялдардын мойнуна жүктөп калбастан өзүбүздүн дагы милдеттерибиз бар экендигин унутпасак, биздин бүгүнкү передачабыз менен канчалык деңгээлде бул маселеге салымыбызды кошо алдык билбеймин. Коомдо мүмкүн аң сезимди өзгөртүүгө чындап эле мезгил келип жеткендир. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен Чарпалек көрсөтүүсү аягына чыгат. Сиздер менен мен Расул Абазбеков болдум. Бизди ар жуманын 2-6 күндөрү ынтымак телеканалынан көрүңүздөр. Чарпалек биз маалыматты жеткиребиз.